100 гектардай жер кеткен экен. Ушу мамлекет үчүн жана курулуп атат. 10 гектардан бөлүп компаниялар бөлүп алган экен да, ушулар курат экен. Биздин угушубузга караганда бир жакшы белдүү жигит бар, Суракматов деген. Ошол жигиттин компаниясы ушул жерге түшүп калган окшойт да. Да. Эми ал жигит өзү деле чечип койчу маселе окшойт. Мындай жөнөкөй кыргыздын тили менен айтсак, жигиттик кылып эле чечип койсо эле болот окшойт. Эми бир 50 сотук жери эмне ушунча эмгеги кетиптир. Ушул абабыздын үй-жайларын сатып, болгон малын сатып, эми ушундай бир акыбалда отурат. Анан бир компенсациясын кылабы, же болбосо ошо могул үйүн калтырып, бир кичинекей доору менен кылса бир өтө калыстык болот эле да. Ушу элдин атынан суранабыз айланайында. Ушу жеткизгиле эми ажообузга. Бизге ынтымак эле керек. Биз кубанып атабыз. Бизге курулганы жакшы, курулуштар көп болгону элибизге жакшы, өнүгүү, өсүү болуп атат, өзгөрүү болуп атат дегендей. Анан ар кандай ушундай жакшы өзгөрүүлөр болуп атса, биз кантип каршы чыгабыз? Каршы чыкпайбыз. Бир гана ушул калыстык кылып эле ушул аксакалдын бир эмгегин туура чечип берсеңиздер,